Микрофон. Рахмат. Мен Улуттук банктын төрагасынын орун басарына суроо берет элем да, мага деген жарандар көп кайрылып атат. Жанакы онлайн кредиттер мошеннический болуп чыгып атат. Ушул боюнча Улуттук банк келсе суроо берип коюңуздарчы. Кайсы аракеттер кылып жатат, кантип иштеп жатышат деп ушул айтып коюшсунчу деп. Абдан көп эми угуп атасыздар, сиздер да аны менден жакшы билет болуш керексиңер. Ушул боюнча түшүндүрмө иштери жүрүп атабы, алдын ала маселелер жүрүп атабы, именно онлайн кредиттин ызычуулары көп да. Мисалы, мага кайрылуулар абдан көп. Жанакы механизм идентификации клиентов деген дагы бир маселе болуп атат да. Беттерин таанып, искусственный интеллект менен да мындай ойноп атышабы, мошенничество болуп атат да. Анан жанакы санарип платформалар текшерилип атабы деп сурап атышат да. Уруксатпы? Урматтуу Эльвира Жыргылбековна, эң мындай актуалдуу суроо берип атасыз. Орчунду, аябай орчундуу, эң актуалдуу суроо берип атасыз. Туура азыркы күндө мондай көйгөйлөр көп. Бирок Национальный банк анын үстүнөн да ишин алып барып атат. Биринчи кадамыбыз бул 2024 декабрь айында биз период охлаждения дегенди киргизгенбиз. Бул токтотуп туруу мезгили. Кийинчерээк коммерциялык банктардын сунуштары менен бул период охлаждения кичине бир аз өзгөрттүк. Азыркы күндө онлайн кредит алам дегенде керектөөчүлөр банктардын кардарлары 50.000 сомдон 100.000 сомго чейин эгерде онлайн түрдө кредит алам десе, анда 4 саат токтотуп туруу мезгили зарыл болуш керек. Ошол 4 саат токтотуп туруу мезгил менен коммерциялык банктар азыр ишти алып барып атышат. Бизде онлайн обязательный биометрикалык идентификация бар да, же жокпу? Ошону тагыраак айтып берсеңиз, кандайча өтөт? Эмнеге баары бир мошенниктерге дуушар болуп калып атышат да элдерибизчи? Эми бул жерде мошенниктер деле ар кандай мындай жаңы ыкмаларды таап, жанагы жолдорду таап атышпайбы? Биз Улуттук банк жана коммерциялык банктар алар менен да бир эмеде барып биометрикалык идентификация болот обязательно түрдө. Обязательно. Биометрическая идентификация, анан двойная авторизация деген ошо обязательно эме талаптар бар. Мен сизге бир мисалды айтайын да, акыркы мисалдардан, ызычуулардан да. Бул бир мисалда, ушул мисал көпчүлүк мугалимдерге, анан доктурларга карата болуп атыптыр да, именно мамлекеттик кызматта иштеген адамдарыбызга. Телефондон чалышып, сиздер деген Украина менен жанакы согушка ошого бир шек, сиздин фамилияңыз чыгып калыптыр, террорист катары чыгып атыптырсыз, ушуну батыраак сиздин жанакы банковский счет акчаңыз бар да десе, деген тиги жарандарыбыз бар дейт да. Бар дегенде ушул срочно могу безопасный счетко которуңуз, жол болсо деген УКМК аркаңыздардан келип силер камалып кетесиз деп коркутат экен. Анан анткен адам болсо жүрөгү чүп счет берсе ошо онлайн которуп жиберет экен да счетторун. Ошентип өмүр бою чогулткан 500.000де бир нече миллионго чейин каражаттарыбыз калып атышат да. Ушундай учурлар боюнча биз мүмкүн мыйзам түрүндө эмне кылып жардам бере алабыз? Сиздер иштеп чыкпайсыздарбы, ойлонбойсуздарбы? Урматтуу Эльвира Жыргылбековна, биз атайын ошондой ыкмалар менен 20 мартта биз мыйзамды сунуштаганбыз. Сиздер Жогорку Кеңеш колдоп бердиңер бул мыйзамды. Азыркы күндө бул мыйзам уже ишке ашты. Ушул мыйзамдын алкагында эме бар да, 30 күнгө чейин коммерциялык банктар тиги заморозить счет имеют право, возможность. Мына ошондай шулундар мошенничество болгон кезде, эгерде керектөөчү мошенничествого эме учуп калган кезде, алар сразу банкка кайрылса, банк ошо мыйзам жол берет да, ошо мыйзам негизинде коммерциялык банк сразу оперативно арест счета кылып коет да, заморозить счет 30 күнгө чейин. Ошону, чтобы баягы мошеннический түрдө алып кетип акчаларды, акча каражаттарды алып кетпеш үчүн сразу счет блокировать этилет. Жо, булар алданып калгандан кийин эсине келип атышпайбы, түшүнүпчү? Алдангандан кийин ошол убакытта эмне кылыш керек? Именно ошол кезде арест кылып түшөт. Анан не только бир банкта, а башка банктарга тоже арестке түшөт да. Башка банктарга баягы эмелер айтып болот да, соучастниктерчи. Ошо банк 1, 2, 3, 4 банкка чейин акча которуу менен P2P менен которот да. Ошо банктардын баары, алар ошо счеттордун баарын заморозка кылат. Анан укук коргоо органдар, банктар
ошо заявление алгандан кийин сразу иш козголот дагы, и мунун негизинде уже акчаны кайра кайтып бергенге уже даяр болот. Анда кайсы банкта счет ачса, ошол банктын дежурный номерине чалыш керек экен, же сиздин улуттук банктын бир номерлери барбы? Жок, банктар. Кайсы банктардан счет болсо, карточный счет, любой счет болсо, эгерде ушундай болуп калса, анда сразу ушу банкка кайрылыш керек. Ошол банк даже тиги клиентти өзүнүн офисине чакырбастан онлайн режимде авторизацияны өткөрүп туруп, сразу арест койгонго укуктуу бар. Анан дагы бир көйгөй, эми даркнет эмне экенин сиздер билесиздер да. Азыр деген биздин жаштарда дагы бир нерсе пайда болуптур да. 18-ге толгондон кийин эле, негизи 18-23 жаш дейт да, банкка барып счет ачышат экен. Анан ошол карточкаларын сатууга открыто прям аукционго чыгарышат экен да. 2000-3000 сомго сатышат. Анан ошол жакта мошенниктер сатып алат. Перепродажа кетет экен. Бирок милиция издегенде, бизде азыр отдел по киберпреступности ачылбады. Издегенде именно ошол балдар кармалып калып атпайбы? Ошол боюнча бир кандай түшүндүрмө иштер болуп атабы? Ушундай ситуациялар абдан көп болуп атыптыр да. Эми бул банктарда ачылып атат да. Ооба, Анан байкуш алардын ата-энелери бизге чалып атат. Менин балам камалып кетти, он ни при чем, он не виноват деп чалып атат да. Мен шаарда жашаган мен шайлоочуларымды айтып атам да. Балам күнөөлүү эмес, ал байкуш айтып, 3000-ге ушинтип бирөө сураса, дос сураса берип коюптур деп. Рахмат, Эльвир Жаргалбек, сөзсүз муну эске алабыз. Бул жаңы ыкма болуп эсептелет. Муну уже биз ишти алып барып атабыз.